Бишкектеги Көк Жар айылында кыргыз эл сүрөтчүсү Абдрай Осмонов акыркы сапарга узатылды. Белгилүү сүрөтчү, мугалим жана маданият кызматкери узакка созулган оорудан кийин 85 жаш курагында дүйнө салды. Ал Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районуна караштуу Шалба айылында жарыкка келген. Семен Чуков атындагы Кыргыз мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайы менен Репин атындагы живопись, скульптура жана архитектура академиясын бүтүргөн. Абдрай Осмонов өмүрүнүн жарым кылымга жакын бөлүгүн өсүп келе жаткан муунга тарбия берүүгө арнаган. Ал эми чыгармачылык жолунда О дарыш, Үй бүлө, Түшүм, колхоз майрамы, Чокморовдун портрети сыяктуу бир катар маанилүү сүрөттөрдү тарткан. Талыкпаган жана өзүрлүү эмгеги үчүн таланттуу сүрөтчүгө Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер жана Кыргыз эл сүрөтчүсү наамдары ыйгарылган. Бизге дагы бир күнү жаназа окулат. Андыктан бүгүн жакшы бир ниет менен атайын даарат алып келгендиктен жаназага туруп, биз дагы ошол жамаатка уюп, имамга уюп, биргеликте ушу жаназа намазын окуйлук. Дагы бир жолу агайын туугандар үй бүлөсүнө, балдарына дагы бир жолу терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Эң жакшы мурас бул артында калган балдары Куран окуп турган болсо, мына кесиптештери да, достору да турат. Агайдын артынан дагы бүгүн жерге берилгенден кийин дагы биздин эң чоң бир агайга болгон колдообуз бул биздин Кураныбыз болот. Ошон үчүн агайга байма-бай Куран окуп турсак, эстеп турсак. У нас мама ушла очень рано, скоропостижно. Апабыздан эрте айрылдык. Ошондой болсо дагы атабызды колубуздан келишинче колдоого аракет кылдык. 3-4 айдан кийин алгач оору жүрөккө тийди. Биз акырындык менен даарылай баштадык. Эркек катар ал ичиндеги кайгысын жашырып жүрдү окшойт. Узак жылдар бою волейбол ойноду. Спорт менен алектенгендиктен кийин буту ооруй баштады. Бутуна операция жасаталы деп, бирок жетишпей калдык. Болезни.